Жеңиш Парпиевич, жана процедурный маселе боюнча айткандарды дагы деле аткарбадыңыздар го. Ошону бүтүрүп берсеңиздер, таркатып бербедиңиздер. Андан кийин суроо. Бузуулар кодекси боюнча жумушчу топтун демилгечилери бар бул жерде? Ким катышкан бузуулар кодексине? Барбы эксперттер? Эксперттерден. Бүгүн келбептир деп айтышып атат эксперттер. Азыр бир эжекебиз чыгып барын билем дебеди. Барын билебиз. Бузуулар боюнча эксперттерден барбы кодекске? Бул жыйын парламент жыйыны, урматтуу төрага. Ушу бузуулар кодексинин негизинде келип чыгып атат, билесиздер да. Ошонун негизинде биз сессия өткөрүп атабыз. Анан жумушто эксперт топ келбей болгону кандай? Курманкул Токтогулович, эксперттердин болушунча чакырып, телеграмма берилип, келгени келди. Болушунча камсыз кылдык. Именно сиз айткан бузуулар боюнча азыр эксперттер жооп экен, бирок сурооңуз берсе, бул жерде жооп бересиз деп атат, эгер билсек, ошо суроого. Макул, анда суроону берип көрөйүн. Адам отурган жеринен түкүрдү, мына оңду солду карап. Бул проступкабы? Адамдын жүрүн туруму жорук да, жосун. Кандай дейсиздер? Ким жооп берет? Жооп бериңиздерчи. Түкүрүк эмне болот? Жорук, жосун, кыял жорукпу? Түкүрүк бузуулар кодексине кирген. Жеңиш Парпиевич, ошон үчүн суроо берет да рабочий группага, экспертке. Эмне үчүн кирип калган азыр келе мага? Кайталап койсоңуз, убактыңыз токтотуп койсоңуз, угулбай калды. Курманкул Токтогулович, кайталап койсоңуз, убактын токтотуп калат. Көчөдө түкүрдүң. Же бир жерде адам баласы түкүрүндү да. Бул түкүрүнгөн кыял жорукка киреби? Же жосунга киреби? Привычка да бул? Микрофонду иштеткиле. Да. Эксперттердин. Ну, во-первых, это нарушение однозначно. Во-вторых, это уже обсуждалось. Во-вторых, я хочу сказать, что мы разделяем преступления, проступки, нарушения по последствиям общественности. Общественная безопасность. Это нарушение. Именно нарушение. Это нарушение, потому что у нас есть статья 71 уже Кодекса о нарушениях о плевании. Это нарушение. Эксперт топ. Вот здесь Бекешев как раз, Дастан Дайлабаевич, должен сказать еще об этом. Дастан Далабаевич ал кошумча киргизди. Силер кодексти даярдадыңыздар. Ошого статьяны киргизди ал киши. А бирок түкүрүк, мына мен жооп берейин өзүм. Можно я отвечу, урматтуу депутат? Биринчиден, кодекс жазылганда, биринчиден, всплевывание, плевки деген не входили в кодекс о нарушениях. Когда они прошли уже второе чтение, уважаемый депутат Бекешев внес в эту статью, было 70 статей, он в эту статью 71, она стала 71, внес слово всплевывание. Откройте, пожалуйста, свои сравнительные таблицы и свои протоколы за этот период времени. Он написал всплевывание, он предложил всплевывание. Потом это всплевывание ваш юротдел отработал, и получилось плевание. И это плевание именно эти депутаты предложили в категорию этих штрафов ужесточить. По-моему, сегодня он об этом ответил, и мы уже несколько раз говорим. И вообще, очень интересно, в государстве, вот сейчас мы говорим, вопрос плевания такой оказывается актуальный, чем вопрос просто введения в действие кодексов, и чтобы страна сейчас заработала, и чтобы она сейчас стала на нужные рельсы. По-моему, мы все эти вопросы уже обговорили, и поэтому плевание является сейчас нарушением, потому что именно вы, депутаты, включили это в эту статью, так же, как и сжигание листьев. Экспертный топ, сиздер кичине абайласаңыздар. Карадык, карабадык деп баа бербей. Сиз 3 окууда кабыл алынып атканда жүргөнсүз, депутат сунуш кылса ошондо эмне айтпадыңыз? Бул туура эмес деп. Жумушчу эксперт катары. Айттык, сүйлөштүк. Сиз айткан эмес, мен үчөөндө тең катышканмын, үчөөндө тең каршы болгон билесиз. Эми сизге жооп берейин. Түкүрүк бул. Кыял жорук. Мына түкүрдүң. Адам кыял жорук. А кодекс нарушения.
нарушение бул кыргызчасын бузуу деп котордуңуз, талкалоо. Түкүрүк менен столду талкалап ийдиби? Же асфальтты бузуп ийдиби? Кодекстин аталышы туура эмес. Сиздер түшүнүктүү логика боюнча түкүрүк проступка, а нарушение кодексине киргизип атасыздар. Кемчилдиктер ушундай көп башаламанды. Урматтуу жумуш топ, урматтуу төрага кичине жарым мүнөт кош бериңиз. Жана убакыт алынып калды мага. Суроом бар экинчи экспертке дагы. Айтып кош берем, 20 секунд бергиле. УПК боюнча дагы бир маалымат сурап коеюн, себеби бул да маселе көтөрүлүшү мүмкүн. Урматтуу Канат Сманалиев агай, отурасызбы? Сиз айттыңызчы, бул азыр оперлер тарабынан, тергөөчү тарабынан үйдүн ээси жок, соттун санкциясы жок, видео камера менен кирип обыск кылганга укук берипсиздер да. Жумуш топ УПК боюнча. Андай сизди билесиз, закон об ОРДда мындай нерсе бар, проникновение дегенчи, оперативно-розыскное мероприятие. Азыр мынагу ошол тартиптердин баары уголовный процесске киргизилди. Эмне себептен? Себеби дегенде анын жүргүзүү үчүн биринчиден тергөөчү аны негиздеш керек, соттон уруксат алыш керек, анан гана жүргүзүлөт. Эгер буга чейин бул ОРДда анан шарттары, негиздери көрсөтүлбөсө, бул азыр уголовно процессуальный кодексте бунун баары көрсөтүлдү. Анан проникновение дегенден бул исключительных случаях деп жазылган да. То есть когда башка тергөө амалдарын жүргүзгөнгө мүмкүн болбой калганда гана сот ошонун негизинде гана уруксат берет. Ошондой шарт көрсөтүлгөн УПКда. 10 секунд. Соттун санкциясы жок. Обыск кылганга деп сурап атам сизден. Сотту кошпоңуз. Мен түшүндүм. Бул соттун санкциясы жок, шарттар УПКда көрсөтүлгөн. Биринчиден, далилдер жок болуп кетсе, өзүңүз билесиз, ал мурда эле бар болчу, мурда союз убагында деле бар болчу. Эгер в случаях неотложных, исключительных случаях только можно провести без санкций суда, но 24 сааттын ичинде, 24 сааттын ичинде ал сотко алып келип көрсөтүш керек, негиздеш керек. Мыйзамдуулугун жана негиздүүлүгүн. Сот эгер мыйзамсыз деп чечсе, ал далил уголовный иш боюнча колдонулбайт. Ал тиги тергөөчүгө, башкаларга частное определение чыгарат. Ошондой шарт бар. Сиз түшүндүргөндөй эле болсун, эртең иштөөдө чыкпасын калпсыздык. Жеңиш Парпиевич, убактын бүтүп калды, талкууду айтабыз. Сиз жана маалыматтарды тактап